Талыкпай эмгектенген атуулдардын өз өлкөсүнүн алга жылуусуна кошкон салымы чоң. Дал ушундай 226 Кыргызстандык республиканын өнүгүшүнө олуттуу салым кошкондору үчүн мамлекеттик сыйлыктарга татышты. Ошолордун арасында болгонума мен бактылуу деп өзүмдү сезем. Бул менин элиме, жериме кылган кызматымдын баасы деп эсептейм. Анан бу жерде отурган бардык сыйлык алган кыргыздын жарандарына мындан ары дагы өзүнүн эмгегин элге аябастан кызмат кылууну тилектешмин. Мекени үчүн жан өрөгөн инсандардын бири Эркинбек Айдаров 45 жыл финансы тармагынын алга жылуусуна салым коштум. Союз мезгилинде Борбордогу салык системасын түптөгөндөрдүн катарында болгон. Ал ошол кездеги Фрунзенин бардык райондорунда киреше инспекцияларында кызмат өтүп, кийинчерээк жетекчилик орундарга чейин көтөрүлгөн. Ар бир мамлекет экономикасыз мамлекет болбойт. Экономика канчалык өскөн сайын ошончолук бюджет. А бюджеттин негизинде анан кийин ошол мамлекеттин баягы бардык шарттары келечеги бюджеттен зависит этет. Ал эми Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими ардак наамына арзыган Халима Ашырбаева бүт өмүрүн билим берүүгө арнаган. Алыскы Баткен шаарындагы мектептердин биринде иштеп келет. Жаштардын татыктуу тарбия, терең билим алуусу өлкөнүн өнүгүүсүнө болгон кадам экенин белгилейт. Апрелден баштап айлыкты көтөргөнү жатат. Мугалимдердин немеси каралып атат. Иштерин жыйынтыгы чыгып атат. Көңүлдү буруп атат мугалимдерге рахмат. Талыкпаган эмгегинин арты менен жогорку мамлекеттик сыйлыкка ээ болгондордун катарында Кызылгүл Черикчиева да бар. Күн түн дебей 38 жылдан бери балдардын саламаттыгы үчүн эмгектенет. Кесибин сүйгөн дарыгери бир күнүн да жумушсуз элестете албайт. Биринчи жылы без отпуска, без выходных иштедим. Экинчи жылы кайра дагы ошондой болдук. И 2 жылдан кийин анан отпуска алып эс алдым. Кичинекей кезимден баштап эле мечтать эткем. Тарыхчы, санжырачы, этнопедагог Жоошбай Каримовду чек арага жакын аймакта балдарды мекенчиликке тарбиялоодо орду чоң. Лейлек районундагы Маргун айылында тарых сабагын окутуп, өзү иштеген орто мектепте музей ачканга жетишкен. Азыр атылган жайда чөлкөмдөн чогултулган 2000ден ашык баалуу экспонат бар. Ошол жалпы эмгегимдин натыйжасында мына бүгүнкү күндө кечээ бир күн болду мына айыл тарыхы тууралуу китебим жарыкка чыкты. Бүгүнкү мына алып аткан сыйлыктарым кошумча болуп, мен бүгүн абдан жогорку деңгээлдеги толкундануу менен бир чоң бакытка жетип, бүгүнкү мезгилдеги жалпы адилеттүүлүккө ыраазы болуп отурамын. Бул жарандар сыяктуу Кыргызстандын социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий дарыметин өнүктүрүүгө кошкон зор салымдары, кесиптик ишмердигиндеги албан жетишкендиктери үчүн мамлекеттик сыйлык наамдарды алып жатышым жалпы коомчулук сыймыктана турган окуя экенин президент белгиледи. Өлкө башчысы терең билим берүүнүн, саламаттыкты сактоонун түйшүгүн тартып жаткан мугалимдер менен ак халатчандардын ополтоодо эмгектерине токтолду. Аты аталса куту сүйүнөт дегендей, алардын ичинен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими сыйлыгына татып олтурган Өмүрзак Мама Юсупов, Халима Ашырбаева, Маша Чыныбаева сындуу эже агайларыбыздын ысымдарын атасам, алардан таалим тарбия алган канча муун өкүлдөрү, канча мектеп бүтүрүүчүлөрү кубанычы койнуна батпай, маңдайлары жарыла сүйүнүп турары анык. Ал эми колунун эми өтүп, жараткандын амири менен шыпасын тийгизип келген ден соолук сакчыларынын түмөн түйшүк эмгегин кимдер гана баалабайт. Аларга чын жүрөктөн чыккан ыраазычылык сөздөрдүн айтпаган жан болбосо керек. Айрыкча ак халатчандарыбыздын кадыр баркы дүйнөнү тооруган коронавирус илдетине каршы күрөшүп жатканда айрыкча билинди. Катарында Иванюк Людмила Владимировна, Касиетхан Бекибаева, Канышай Осмонова, Айчүрөк Жумалиева жана башкалардан турган жоон топ дарыгерлердин, врачтардын сыйланып жатышы айтылган сөздөрдүн далили. Ал эми Мамбетакун Намазбеков 15 000ден ашуун кан тамыр ооруларын хирургиялык жол менен дарылап, ондогон ойлоп табуулардын автору болууга жетишсе, Надырбек Аскаров аттуу жараныбыз жакырчылыкта жашаган жалгыз бой адамдарды жана кары картаңдарды коронавирус илдетинен сактап калууда жан аябай көмөк көрсөткөн.
Ар бир тармактын өзүнүн түйшүгү бар. Президент кандай гана жагдай болбосун маданият тармагынын, адабият, искусство жаатынын кызматкерлеринин талыкпай эмгектенип, кылымга калчу көркөм дөөлөттөрдү жаратып жатышы суктана турган көрүнүш экенин кошумчалады. 80 жашка чыкканча эң сонун роман повесттерди жаратып келген аксакалыбыз Мелис Абакиров, кыргыз сүрөтчүлөрүнүн жана скульпторлорунун даңкын улаган Виктор Шестопал, Жылкычы Жакыпов, Нарынкул Турпанов, Базарбек Сыдыков, композитор Сардарбек Жумалиев жана башкалар улуттук маданиятты жаңы деңгээлге көтөрүштү деп эсептейм. Ал эми Чыңгыз Айтматов атындагы театрда эмгектенип, 150ден ашуун роль жараткан актриса Марусич Александра Евгеньевна алыскы Лондонго чейин барып, Шекспирдин каармандарын ойногон Алымкул Исаков искусствого кызмат өтөөнүн нагыз өрнөгүн көрсөтүшүүдө. Сыйлык алып жаткан аксакалдардын өзгөчөлүгүн белгилеген президент адал эмгектенген ар бир адам коомду жакшыртууга салым кошуп жатканына токтолду. Ошондой адамдардын катарында атактуу генерал Мырзакан Субанов, ветеринария тармагынын кызматкери Тазабек Бокушев, социалдык коргоо тармагынын кызматкери Батырбек Абдымамытов, тазалык муниципалдык ишканасынын айдоочусу Акылбек Ырысбеков, Бишкек штамптоочу заводунун цех начальниги Геннадий Сиротин жана башкалар бар. Эми бул жерде отурган ар бир сыйлык ээси тууралуу айта берсек, узун сабак кеп болчудай. Бир гана белгилей кетчү нерсе, баарыңыздар ушундай алкоолорго татыктуусуздар. Жаңы Кыргызстан өткөн тарыхына сыймыктанган, бүгүнкү жашоо турмушуна канаттанган, келечегине үмүттүү караган эркин жарандардын өлкөсү болууга тийиш. Президент мындай улуу максаттарга умтулууда өтөгөн эмгеги менен өзгөчөлөнгөн жарандардын ак кызматын өз учурунда татыктуу баалоо келечекте дагы негизги иш милдеттердин бири болуп кала берерин баса белгиледи. Мурун сыйлык алуу өтө татаал болчу. Бир тааныш издеп, анан кийин көбүнчө акчалуулар дегендей. Азыр баягы мээнети күч адамдарды тандап, көптөн бери сыйлык ала албай жүргөндөрдү ошо награда бөлүмү өтө кылдаттык менен карап, туура сыйлыктарды берип атат. Анан айтайын дегеним дагы биздин президентибиз жаңы Кыргызстанды куралы деп элге кайрылып атат. Анан жаңы Кыргызстанды бир эле киши курбайт. Бардыгыбыз жапа тырмак жардам берип, пейилибизди, ниетибизди, көңүлүбүздү оңдоп, өзүбүздүн ушу Кыргызстаныбызды гүлдөгөн мамлекеттердин катарына кошсок деген оюмду билгизгим келет. Мамлекеттик сыйлыктар экономика, билим берүү, саламаттык сактоо, айыл чарба, маданият, спорт тармагынын, коомдук уюмдардын өкүлдөрүнө, массалык маалымат каражаттарынын кызматкерлерине жана башка кесип ээлерине ыйгарылды. Ага эмгек деген эч качан жерде калбайт экен, эмгек эрежеге жеткирет деген ушул экен. Бүгүн мен ушул сыйлык алып аткан жалпы ушул сыйлык ээлерин дагы куттуктап кетемин. Мен балдар адабияты боюнча жазуучу катары беришти. Эми ушул чоң нерселерге милдеттендирет, шыктандырат. Дагы балдар үчүн татыктуу чыгармаларды жазууга, балдардын урухий дүйнөсүн жаңылоого аракеттене бермекчи. Сыйлык жана наамдар кубаныч менен кошо чоң жоопкерчиликти жүктөп жатат. Муну билдирген жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү айрыкча азыр коомду терс маалыматтар менен адаштырып коюу оңой экенин белгилешет. Эл аралык мамилелерге туура келбеген кабарларды тараткан учурлар жок эмес. Ар бир маалыматты берерде өлкөнүн тынчтыгын, кызыкчылыгын сактоого, калыстык, тактык жана бейтараптуулук принциптерди кармануу керек. Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер ардак наамына ээ болгон BBC корпорациясынын кыргыз кызматынын продюсери Венера Койчуева өзгөчө азыркы заманда журналисттердин жоопкерчилиги абдан чоң экенин айтат. Кыргызстанда негизи эле Борбор Азияга салыштырмалуу маалымат таркатуу жаатында көп жетишкендиктер бар. Кыргызстанда абдан көп жеке менчик маалымат булактары бар. Ар бир маалымат булагынын агенттиктин өз принциптери, өз эрежелери бар. Албетте алар кандайдыр бир деңгээлде чындыкты чагылдырганга аракет кылышы мүмкүн. Бирок ошол эле учурда кайсы бир саясий топтордун же башка да бир кызыкчылыктардын жетегинде болушу ыктымал. Эң биринчи кезекте тактык, маселени тең салмак чагылдыруу, мүмкүн болушунча учурунда чагылдыруу. Бирок бизде
жаңылыкты биринчи чагылдыргандан көрө аны бейтарап так чагылдырууга басым жасалат да. Өз салымдарын аргыл тармакка кошуп жаткан жарандар мамлекетти өнүктүрө турган инсандар. Бул жарандарды Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө жарлыкка президент Садыр Жапаров жаңы жылдын алдында кол койгон. Айпери Самат кызы, Азамат Жапаков, Ала Той 24.